Az da olsa köpte görөсүң, элибизде тынчтык болсун. Буну эми эч нерсе келбейт, үйүңө тургузуп бере албайбыз. Бирок ошондой болсо дагы балдарыңа шириндик алып бергин, элибизде тынчтык болсун, мындан кийин эч качан уруш болбосун. Өзүң ден соолукта болгонуң дайым. Рахмат. 166.200 сомду ушул элге таркатып берип атам, ушуларга үй күйгөндөргө жана үй тонолгондорго. Ары үй күйгөндөргө 5.000ден бердик. Үй тонолуп кеткендерге 1,5 миңден берип атабыз. Буларга мындан кийин Кыргызстан боюнча деле такыр эле уруш болбосун дейбиз, ден соолук болсун дейбиз. Биздин ыктыярчыларыбыз аман эсен болсун дейбиз, ден соолукта болсун дейбиз. Кылган иштери дайыма элге жагымдуу болсун дейбиз. Өздөрүнүн ден соолугу болуп, эл үчүн кызмат кылып жүрө берсин дейбиз да. Биз ушундай күнгө туш болгонубузда бүтүн биздин айылдык АДКнын мүчөлөрү Кыргызстан боюнча бизге кичине жардам кылып, биздин көңүлүбүздү көтөргөн үчүн, көңүлүбүздү көтөрүп, жардам кылган үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Карабак айыл өкмөтүнө караштуу Достук айылында ошо айылдык ден соолук комитетине мүчө болгонума 6 жыл болду. 6 жылдан бери өз ыктыярыбыз менен элге кызмат кылып келип атабыз. Айылдык ден соолук комитеттилер булар ыктыярчылар, волонтерлор, булар өз ыктыяры менен акы албай, жалпы оорулардын алдын алуу менен эле алектенбестен жалпы айыл ичиндеги жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө чоң салымдарын кошуп келишет. Биздин айылдык ден соолук комитеттеринин ушундай жасаган жумуштарын, кылган эмгектерин бүт азыр кеңири баары билип таанып калышты. Айылдагы ар кандай көйгөйлөргө биринчи жеткен айылдык ден соолук комитети уюштуруу маселесинде чоң роль ойношот. Айылдык ден соолук комитетинин саны 205 айылда 198 айылдык ден соолук комитети эмгектенет өзүнүн мүчөлөрү менен. Ар бир айылда ар кандай эң алдыңкы айылдык ден соолук комитеттерибизде 120га чейин мүчөлөрү бар. Эң азы дегенде 5ке чейин мүчөлөрү бар. Мен ушул жалпы эле Чүй, Нарын, Талас, Ысык-Көл, Жалал Абад, Ош, Баткен областарындагы айылдык ден соолук комитеттерине жана райондук ден соолук комитеттеринин жамаатына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени ушул жабыркаган үй бүлөлөргө өз салымдарын кошуп, кичинекей болсо дагы акчаларын салып жиберишкен, абдан өздөрү ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, өздөрү акча чогултушуп, ушул биздин айылдык ден соолук комитеттерге жардам көрсөткөн үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз.